Саламатсыздар. Біз японша онлайн курсына қош келіпсіздер. Мен алғаш өзім жөнімді кішкене таныстыра кетсем. Мен Японияда 10 жыл жашап келдім. Ұлтым қырғыз. Япон тілінде еркін сөйлеймін. Жана бұйырса японшаны онлайн өзім баштап үйрендім. Япон тілінде жалпы 46 тама бар. Жана бүгін біз ушул А, И, Ү, Э, О деген 5 таманы үйрөнсөк деген ойдомун. Бул Япон тіліндегі таңбаларды ушундай түрдө алсак болот. Биринчи бул жакта А, И, Ү, Э, О таңбалары кетет жана бул жагында К менен А кошулуп келип К менен И кошулуп Ки, К менен О кошулуп Ку, К менен Э кошулуп К жана К менен О кошулуп Ко болуп табылат. Жана башкалар дагы ушундай түрдө окулат. Андан биз баштасак, биринчи таңбабыз А. А таңбасы бул япон тилинде көп колдонулат. Жана жазылышы боюнча биринчи бул сызыкча кара түс менен белгиленген сызыкча биринчи жазылат. Андан кийин кызыл менен белгиленген сызык жазылат. Андан кийин үстүндө бир тоголок сыяктуу формадагы сызык сызылат экен. Жана А таңбасында бул таңбаны колдонуп, мисалы Ари деген сөз бар. Ари деген бул япон тилинде кумурска дегенди түшүндүрөт. Бул жашыл менен белгиленген таңба, бул азыр окуп жаткан А таңбасы. Жана бул транскрипциясы. Жана андан сырткары дагы аригато деген сөз бар. Бул баарына белгилүү болгондой эле. Бул рахмат деген маанини билдирет. Андан сырткары обажан деген сөз бар. Бул чоң эне дегенди түшүндүрөт. Окулганда оба А деп А кошулуп окулгандыктан бул жакта обажан деп мындай созулма түрдө окулуп жатат. Андан сырткары ашта деген сөз бар. Бул эртең деген сөздү түшүндүрөт. Экинчи таңбабызда И таңбасы биринчи сары түстө белгиленген сызыкча жазылат дагы. Бул жакта маанилүүсү ушул бир сызык кеткенден кийин мындай түрдө хане деп коет. Сызык кетиш керек бул жагында. Андан кийин экинчисинде ушундай түрдө сызыкча сызат экенбиз. Жана бул И таңбасы колдонулган сөздөрдөн бизде иши деген сөз бар. Бул таш дегенди түшүндүрөт. Ойбай деген сөз бул майрам дегенди түшүндүрөт. Бул жакта ойбай деген сөздө бизде эки И таңбасы берилип атат. О И Ба И. Анан ичигу деген сөз бул пупунай деген клубника деген сөздү түшүндүрөт. Мына хай деген бир адам суроо бергенде же башка учурда ооба деген сөздү түшүндүрөт. А И. Анан инү деген бул ит. Инү. Бул И таңбасы менимче ошол таңбалардын арасында дагы эң оңой таңбалардын катарына кошулат го деген ойдомун. Анткени эки гана баскычтан турат. Кийинки үчүнчү таңбабыз Ү таңбасы. У таңбасы биринчи көк сызык менен белгиленген, көк түс менен белгиленген сызыкча себебиз дагы фиолеттовый сызык менен белгиленген, чий менен белгиленген түс менен бул иймек сызыкты жазат экенбиз. Жана бул У таңбасы кездешкен сөздөр, мисалы ума деген ат деген сөздү түшүндүрөт. Ума. Анан гинко бул банк. Гинко. Жана коку бул коу деп айтылганы менен бул мындай У таңбасы көп басылбай айтылат. Коко деп эле. Анан бул коко деген мектеп Японияда 6 класска чейин, андан кийин 7-ден 9 класска чейин, анан 10-дон 12 класска чейин окуган мектеп болот. Бул коко деген 7-ден 9 класска чейинки окуучулар окуп турган мектепти коко деп атышат. Жана жиүү деген бул эркиндикти түшүндүрөт. Жиүү бул У таңбасы. Кийинки таңба бизде Э таңбасы. Э таңбасы биринчи розовый түс менен белгиленген сызыкча, андан кийин фиолеттовый түс менен белгиленген жылан сыяктуу фигура менен берилет. Э деген сөз бул сүрөт дегенди түшүндүрөт. Жана бул таңба кездешкен сөздөн эйга деген сөз бар. Бул эйга деген тасма, кино. Кое деген бул үн. Ку э. Анан оэн бул колдоо көрсөтүү, колдоо дегенди түшүндүрөт. Бул О таңбасы, У таңбасын биз өткөнбүз. У таңбасын өттүк. О таңбасын азыр карайбыз. У таңбасы бул 5-чи таңба жана бул биринчи розовый түс менен белгиленген сызыкча. Андан кийин бул жанагы бул тоголок. Бул А таңбасында берилген жанагы томолок сыяктуу форма, бирок бул мындай узунураак кетет. Бул А таңбасында мындай кетсе, бул узунураак кетет экен. Жана үчүнчүсүндө бул сызыкча берилип коюлат. О таңбасынын кездешкен сөздөр бул ото. Ото деген үн дегенди түшүндүрөт. Окане деген бул акча. Окане. Као
Као деген бул адамдын бетин түшүндүрөт. Адамдын же башка адам. Оки бул бир нерсенин чоңдугун айтат экен. Оки эки жолу келип, созулмаган үндүдө түздү. Оки. Анан ал А менен О мындай таңбалар окшош сыяктуу болуп турат. Бирок бунусунда могу сызыкча бар болду жана мындай узунураак кесиптешет. Бунусу томологу узунураак болду. Бул АО деген бул көк түстү белгилейт экен. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер видео жакса, подписаться баскычын басып, каналыма катталып коюңуздар.